Күнту Токпайдан жери 11 сотық болған ушул жаңы салынган үй сатылат. Өйдө жагында сонун террасасы, короосунда очоккана, баня, мал сарай, времянка, түрлүү бактарына чейин бар. Болгондо дагы мектеп, медресеге жакын жерде туугандар жайгашкан. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып сактап алыңыздар. Сатылуучу үй Күнту Токпайда жайгашкан. Келүү үчүн Южный магистраль жана Барпалков көчөнүн кесиштеги Круговойдон батышты карай жүрөсүздөр. Күнту, андан кийин Токпайга келсеңиздер, центральный көчөнүн жээгинде мечет 150 метр деп жазылып турат туугандар. Ушул жаздын жанына эле кирсеңиздер, бул жерде үй жайгашкан туугандар. Анан бул центральный көчөдөн жүргөн автобус дагы бар. Туугандар, жанакы жол менен өйдө карай чыксаңыздар, мини полия, мечет, медресе, мектепти көрөсүздөр. Ушул мектеп, мечет, полиянын батыш тарабында эле мына сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Центральный жолдун өйдө тарабында бир аз эле жүрөсүздөр, мынакей угловой участокто жайгашкан. Жалпысынан участогунун аянты Кызыл китеп боюнча 11 соток, фактически андан дагы көбүрөөк экен. Түштүк чек арасынакей бул жерден, чыгыш чек арасынакей бул жерден болуп калат. Ошондой угловой участок, электр энергиясы, суусу бар туугандар. Бул жакта негизи кирүүчү дарбазасы, көчөдөн картонасындай забору, а бул жагында болсо төрүндө мал сарайы бар экен. Мал кирип чыкканга өзүнчө дарбазасы. Эң эле батыш чегара мына бул жерге чейин болуп калат туугандар. Мектеп боюнча айтсак, балдарыңыздар дарбазадан чыгып эле бул жерде мектепке кирет туугандар. Анын жанында мечет, медресе да бар. Медресе коктон десеңиздер балдарыңыздарды. Так, эми дарбазадан киресиздер, бул жерде мынакей машина койгонго жайы, бул жагында да навес, ал жакта да машина койгонго жайы. Гараж туугандар. Бул жерде жаңы салынган, узун турасы 9га 8 болгон үй, кызыл кирпичтен туугандар. Өйдө жагы полный терраса дейсизби, мынакей. Ошондой чоң террасасы бар экен. Азыр анда көргөзсөм туугандар. Андан сырткары кенен жер мынакей түрлүү бактар, бул жакта туялар, тапчан, мынакей туугандар. Анан бул жагында времянкасы. Ал времянканын ички тарабында көргөзөм, ал жагында очокканасы. Так, сиздерге азыр биринчи эле бул жаңы салынган үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Көрүш прихожкасы, полдор мындай кафель, андан ары бери карай жүрөбүз. Бир бөлмө, бөлмөлөрү мынакей. Түштүндай. Ондай сантехникалар, трубалары полный орнотулган. Террасаны көргөзөйүн. Чоң ушундай үйдүн размериндеги терраса. Азыркы учурда бильярдный стол турган учуру туугандар. Калсаңыздар, бильярдка кызыкпагандар болсо, тапчан кое аласыздар, же башка ушундай эс алып отурган сонун жер экен. Бул жерден короо полный көрүнөт туугандар. Мына караңыздар. Алма, слива, түрлүү бактары, жүзүм бактары, могу жакта сарайларды көрдүңүздөрбү? Азыр буларды видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Бул жагында болсо, тет жерде банясы туугандар, участоктун чыгыш чегарасы бул жерден байкалып турат. Тапчан, мынакей времянкалар. Дарбазадан киргенде эле оң тарапта времянкасы, алды тарабы навес, алды тарабы чашка, төрүндө очокканасы. Бул жагында болсо туугандар бөлмөлөрү. Киргенде бир бөлмө, туугандар отопление, ал жагында дагы мындай бөлмөсү. Паровое отопление, бул жакта котел туугандар, и бул жагында спальня бөлмөсү. Анан 3 бөлмө, бул жакта дагы бир бөлмө жайгашыптыр, мынакей туугандар. Бул жагы кухня экен. Раковина суусу чыгарылган туугандар, отоплениянын батареялары. Бул жагында очок, и бул жагында мынакей склад туугандар. Туугандар, дагы эмне маалыматы? Времянканын түндүк тараптан көрүнүшү, тапчандары, мынакей туялар, жүзүм бактары. Бул жакта мындай отун, навеси, навес үстүндө отун, банясы. Эң эле түндүк чегара туугандар, мынакей могу жерден түз ары карай кетет дагы. Эти жыгачтан болгон решеткадан көрдүңүздөрбү? Решетканы. Ошол жер менен бери карай кирет да, сарайдын бүтөр жерине чейин. Бул жагы болсо ошондон туш тарабына чейин болот могу жерден туугандар. Туугандар, экинчи дарбаза, анан мал кирип чыкканга деп айткан. Бул жактан киргенде ушундай кенен жайы. Бери карай жүрөбүз туугандар. Мындай навестер, сарайлар. Бир малчы үчүн үй экен туугандар. Андан кийин бул жагында катарынан сарайлары, төрүндө дагы бир навес. Азыркы учурда чөп басылып турат окшойт. Ушундай навеси. Бул үйүбүздүн баасы туугандар $230 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен саудалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0500 44 14 64. 0500 44 14 64. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.